Belki mına ошол 24-25 жаштагы балдардын ошол зордуктоого башкага барып атканы бүгүнкү күндөгү биздеги үйлөнүүнүн, той кылуунун, закис кылуунун, кафеде, ресторанда той өткөрүүнүн проблема болуп, ашыкча чыгым болгондугу себептир. Жөн эле тарбиясыз экен, башка экен, психикасы нет экен, соо адам мындай кылбайт дебесен, сен соо экенсиң. Бүгүн үйүңө жуучу келгенде, башка келгенде шарият эрежеси менен кызыңды турмушка узат, балаңды шарият эрежеси менен үйлө. Кайсыл жерде үйлөнүү, никелешүү кымбат болсо, ошол жерде зына арзан болот, оңой болот. Кудай сактасын. Бүгүн кээде келин алганда ыйманына, жоолугуна, кийимине, адебине карабастан атасынын мансабына, минип жүргөн машинасына, кээде келин алып атам, паланчанын кызын алып атам дебестен, кызга кошуп, үйүнүн размерин жазып бергендерге биз күбөбүз. Kızın sevine monça servantap kelsin, garnitur alıp kelsin. Kızını sevi tura turgan uy mınçalık Turetski gilem apke, İranski gilem apke dep. Sen gilem garnitur alıp atkan joksun, sen kelin alıp atasın. Balanga tarbiyalay turgan, sen urpağыңды ulay turgan ene alıp atasın. Tilekке karşımda oşol alıp atkan kızga, kelinge köngül burбастан, mana oşol material nersege köngül burgandın ayынан, mana oşol jigitler üylön albay жүрүp, belkim oşol özün karmanlarsan oşoga barıp atkandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya ma'şara şabab, ey jigitler, man istata'a minkumul ba'a, sizlerin arаңардан kim üylөнгөнгө kudretli dese falyatazawwaj, al üylönsün. Алегим üylөнгөнгө kudret жетпесе, акчасы жок болсо, башкасы жок боло турган болсо, же анда убактылуу ошол той кылганга башкага проблема жок болсо, орозо кармасын дейт. Бүгүн же ал тармагын кыйратпадык, же бул тармагын кыйратпадык, маселеде моментип бирөө айдай чырактай кызынан айрылып отурат. Урматтуу жамаат, критика кылганга, сын айтканга бардыгыбыз устабыз, бирок маселенин эң негизгиси Кудайга кайталы. Балким ошол биз буга чейин тарбияга көңүл бурбай койгондон бул окуялар кайра кайталанып атат. Балким ошон биздин жаштардын баары ушундай болуп калды. Бирок бул бүттү деген сөз эмес. Келиңиздер Кудайдан үмүт кылалы, тарбияга көңүл буралы, кайталы. Жааган жамгыр дайым жаап тура бербейт. Күн ачылып күн чыгат. Keçe аптаптуу жайдын ысыгынан өттүк. Өтүп кетти алдагы, уже күз келди, кыш келип атат. Кыш канчалык суук болбосун, баары бир жаз келет. Башыңыздагы проблема bir күн болсо bir күн кетет. Бул убактылуу. Аллах Таала өзгөртүп турат, алмаштырып турат. Келиңиздер эми, ушу боюнча биз тарбиясыз болуп калдык, биздин балдар өлдү, жаштар өлдү, башка болду дебестен, Belkim Kudaydan ümit kılıp жақшыраак hareket kılalı, mından ары мына ошол эмне, дайым бир жаман негатив жаңылыктар интернетте аябай байма-бай чыгып өтө көп таркап атат. Келиңиздер бир жакшы жаңылыктар менен, башкалар менен, ийгилик менен Кудайым буйрса мына ошол сыймыктана турган, мактана тургандай өлкө бололу. Мына ошол нерсе бул алмапуш оозума түш менен болбойт. Ар бирибиз куллукум раин ва куллукум мас'улун, ар бирин койчуман сыяктуу жооптуусуңар. Жооптуу болгон нерсеңден сураласыңар дейт. Ата мына ошол үй бүлөдө жооптуу, мына ошол сизге баш ийген кыздарыңыз болсун, балдарыңыз болсун, таалим тарбиясына көңүл буруңуздар.